Бул жыгачта атайын күйгүзсөк дагы күйбөй жаткан себеби ал атайын химиялык заттар чачылып өрт коопсуздугуна карата зыянсыздандырылган жыгач. Кыргызстанда уюлдук операторлорду, радиолорду жыштыктар менен камсыз кылган РПО РМТ Радчык акционердик коомунун Ысык Ата районуна караштуу Красная Речка айылындагы радиоцентрдин имаратын мына ушундай өрт коопсуздугуна каршы иштерди жасайбыз деп 346 миң сомду Ысык Гүл Курулуш Сервис жоопкерчилиги чектелген коомуна которуп беришкен. Бирок ал кезде өрт коопсуздугуна каршы бир дагы иш жүргүзүлгөн эмес. Тескерисинче бул кыңыр ишти айтып жаткан кызматкерлердин бардыгын себепсиз жумуштан алып салышкан. РПО РМТРдин ревизордук кызматын аркалаган Өмүрбек Субакожоев 2014-2017 жылдар аралыгындагы бул мекеменин чарбалык финансылык иштерин текшерүүгө алган. Жыйынтыгында бир нече мыйзам бузууларды таап чыккан. Алардын бири биз атаган радиоцентрдеги өрт коопсуздугунан кымырылган акчалар. 2015 жылы начальник болуп барганда жай мезгилинде госэко инспекциядан келген. Госэко инспекция келип текшерип, менден документ сурашкан. Ошо по пожару безопасности боюнча эмне документиңиз бар? Көп зданиялар бар да, ошолордун чердактарын обработка кылыш керек да. Ошол жөнүндө кагазыңыз барбы? Анан ичинде пожарный сигнализация болуш керек. Ошолор барбы? Анан мен кирип көрдү, сигнализация жок болуп чыкты, обработкага кагаз жок болуп чыкты. Анан алар предписание жазып кетишкен. Бир ай срок ошонун ичинде коюлуш керек, жазалыш керек. Анан мен ошонун негизинде служебный записка кат жазып алып, генеральный директорго алып баргам. Шаршембиевге. Анан көргөзүп мондай кылыш керек экен, ушундай келди деп предписаниясын колуна бердим. Берип койдум дагы заявлениени тыштап служебный записка. Коюп туруп карап көрөбүз, анан болгондо көрөбүз деп койду, кетип калды. Всё, ошо менен жок. Мына ушундан кийин РПО РМТРдин ал кездеги жетекчиси Бакыт Шаршембиев Ысык Гүл Курулуш Сервис ШЧКсы менен 2015 жылдын 30 апрелинде номери жок келишим түзгөн. Цехтин аянтын жасала турган иштерди эсептебей туруп, жумуш баасы 346,7 миң сомго бааланган. Андан соң дароо эле бул ШЧКнын эсебине 346,7 миң сом толугу менен которулуп берилген. Финансылык чарбалык иштерди текшерген ревизор Өмүрзак Субакожоев мындай жол менен акчаны атайын чыгарып кетишкенин айтат. Ошол зданияны противопожарный жанакы обработкадан өткөрөбүз деп деревянный жанакы конструкциялар, чердактар. Ысык Гүл Курулуш Сервис деген менен договор түзөт. Шаршембиев. Анда Шаршембиев РПО-нун директор болду. 25 июнь 15 жылы ошол Ысык Гүл Курулуш Сервис менен договор түзөт дагы обработка жасап, противопожарный обработка жасап беришти. 346 миң сом 756 сомду которуп берет. Бирок ал противопожарный обработка болуп жүргөн эмес эч кандай. Бул акчаны ошол фирма аркылуу чыгарып кетишкен. Фирма эч жумуш жасаган эмес. Ошол жерде иштеген жумушчулар ошол жерде Красная Речкада Казаков, Акайбаев, Нурманбетов деген начальник цех, Лапаров, Хива дегендер подтвердилди, эч кандай жумуш аткарылган жок. Биз көргөн эмеспиз бул фирманы. 346 миң сом, 756 сомду, 346 миң сомду бул РПОнун счетунан ошол Ысык Гүл Курулуш Сервиске которуп берет. Бирок жумуш аткарылган жок. Бул явно вот коррупционный схеманын эң жеткен чеги ушул. Ол Шаршембиев которуп берген муну. Шаршембиев договорго кол койгон. Өрт коопсуздугуна каршы иш-чаралар эреже боюнча 2 жылда бир жасалып турушу керек. Бирок Асанбай Нурманбетов бул иштерге акча которулганына карабай, ал иштеп турган 2 жыл ичинде эч кандай иштер жасалбаганын тастыктап жатат. Ошо менен
Жоқ. Анан 2 жылдан кийин АКС келди. Мына могул иштер жазалыптыр, көргөсүңүз. Анан мен айттым, ал иш жазалы элек. Мен ошол жерде иштеп аткам, маза деле иштеп атам, андай иш болгон эмес. Десем көрөлүбү. Киришти, көрдү, сигнализация жок. Чердакка обработка жасалган эмес. Көрдү дагы, пожарниктерди алып келди. Пожарниктер келип, пробага жана жыгач материалдар кезип алышты. Пожарниктер келди, сигнализацияны көрдү, жок экен деп кетишти. Ошо менен кетишти, ошончо дайын жок. Эмне болду белгисиз. Бөлөк эчтеке көрбөдүм. АКС 1 эмес 2 жол келген. Чуйский областной АКС'та барып, ошонун баарын жазап, жанагындай проба алып кеткен. Ошо боюнча белгисиз. Мени 2018 августта кетирди. Без причин эчтеке жок эле. Булар организацияны бөлөккө названиясын алмаштырышты. Анан бөлөк бирөөнү назначить этти. Анан сиз лабораторияга кетесиз, ошол жакта иштейсиз деди. Мен бияка которуп кетип калдым. Мыйзам бузуулар аныкталган текшерүүнүн жыйынтыгында акт түзүлгөн. Бул актка РПО РМТРдин жетекчиси Усан Жанузаков, башкы бухгалтер Мадумарова дагы кол койгон. Аны менен катар эле бул фактыларды жазып, УКМКнын антикоррупциялык кызматына дагы жиберген. Актынын бир копиясын телекомго берилген, бир копиясы РПОнун терде калган, ошонун директори Жанузаков кол коюп берген. Бул фактылар туура, ушундай жетишпеген айрым фактылар болгон деп макулдугун берип, бухгалтер Мадумарова кол коюп беришкен. Жыйынтыгында антикоррупционный службага информация катары берилген акты. Анан жыйынтыгында эч мындай каралган жок. РПО РМТРдин жетекчиси Жанузаков болсо, муну болгону кемчилик катары гана эсептеп, жумуш кийинчерээк жасалганын айтат. Кызыгы, акча 2015 жылы которулган болсо, Жанузаков иш 2017 же 2018 жылы бүткөн деп айтып жатат. Мыйзам бузуу эмес, кемчиликтер болгон, алыш керек болду. Азыр бүткөн оңдолгон. Ошол жылдары иш болгон кезинде биздин адисибиз пенсияга кеткен. Пенсияга кеткенде өткөргөн эмес иштерди. Анан ошо келишим негизинде иштерди бүтө турган иштер кылмай калып турганда. Анан биз претензия менен мына фирмага кайрылганда бүт иштерди бүтүрүп, өткөрүп, 17 жылы аягында 17 жылы бүткөн да. Дагы кайталай кетүүчү жагдай, мындай иштер 2 жылда бир жасалып турушу керек болчу. Демек 2015 жылы жасалбай калгандан кийин кайра 2 жылдан кийин гана жасалган деген бүтүм чыгарууга болот. Ал эми УКМК болсо биздин сурообузга бул объекттерде эч кандай текшерүү болбогонун, эч кандай кат дагы түшпөгөнүн айтып жооп берди. Демек ревизор Субакожоевдун УКМКнын антикоррупциялык кызматына жазган каты каттоодон өтпөй туруп жолдон жоголуп кеткен болушу мүмкүн. Бул иштер боюнча текшерүү жүргүзүлгөнүнүн ордуна Өмүрзак Субакожоевду ревизорлук кызматынан себепсиз алып салышкан. 17 жылдын аягында 18 жылы мени ошол ревизорлук должностон бошотуп салышкан. Андан кийин мунун жыйынтыгы эмне болду мен билген жокмун. Телекомго чакырып барышты да, телекомдун зам директору Чылпаков деген болчу, ошол чакырып Жанузаков экөө директор, РПОнун директору экөө чакырып барып эле сиздин должностуңуз кыскарды деди. Мен айттым, биздин должност кыскарбайт, биз акционерлик коомдордун мыйзамынын негизинде шайланганбыз. Муну кыскартууга болбойт, законго каршы чыгат. Сиз бошодуңуз деди, мейли бошосо бошоюн деп анан мен кетип калдым. Ам 2 күндөн кийин менин ордума бөлөк Кусейинов деген кишини алып барып туруп ревизор кылып дайындашты.
Ал кездеги РПО РМТРдин жетекчиси Бакыт Шаршембиев акча долбоордун негизинде которулганын, эгер кандайдыр бир иш жасалбай калса, ошол жердеги жетекчи өзү күнөөлүү экенин айтат. Акча которуу боюнча долбоор боюнча эле которулган ал жерден. Бирок ак приемки бүткөнгө чейин мен уже жумуштан кетип, повышение кеткен Красиликом писать правление ал жерде. Мен билем, адан кийин служебный запискасы жазылган, уже кимге которулган, Замир Сакбашман Виталиев менен кийин отурган болчу, ошого которулган. Бирок жумуштар кийин толугу менен аткарып, ошол кайрылуудан кийин ошол компанияга до конца бүтүрдү, ошондой эле ошондой эле болгон. Эгер производство жагынан бирөө көзөмөлү начар болуп, бирдемеси жаза албай калса, ошол кишинин күнөөсү ошол жерде. Ошол өзү көзөмөл кылып туруп, кайрылып туруп, ошондон кийин до конца бүтүрүш керек. Ал эми Асанбай Нурманбетов бул иштер үчүн акча которулганын уккан дагы эмес. Сиз айткан жоксуз ошо мондай иштер жасалган турбай ошол акчалар кайра кетти, бизге келген жок да. Мен акчасын да көргөн жокмун да. Мен анын акчасын да көргөн жокмун. Жазалды деген документин да көргөн жокмун. Кийин жазалса деле акча бөлүндү да капитал. Биз Красная Речкадагы радио центрге барып келдик. Радио центрдин азыркы кездеги жетекчиси Марс Абдумуталипов өрт коопсуздугуна каршы иштердин баары жасалып келгенин айтып көрсөттү. Алардын айтымында мындай иштер акыркы жолу 2018-жылы жасалган экен. Бирок 2015-жылы Ысык-Көл курулуш сервис ШЧКсына акча которулгандан кийин бул фирманын кызматкерлери келип иштегенин далилдеп бере алышкан жок. Стратегиялык объекти катары саналган бул радио центрге кирип чыккан адамдардын баары катталат деген менен ошол кездеги журналын дагы көрсөтүп бере алышпады. Анан дагы ошол кезде иштеген жумушчулардын бирөө дагы учурда иштебейт экен. Мына ушинтип тиешелүү жетекчилик 2015-жылы Ысык-Көл курулуш сервис ШЧКсынын кызматкерлери бул жумушту кийинчерээк жасады делген менен далилдүү фактыларды келтирип бере алышкан жок. Мындан улам биз өрт коопсуздугуна карата багытталган 346 000 сом чөнтөккө кымырылганбы деген сурообузду укук коргоо органдарына жибермекчибиз. Сиздер менен Политклиника медиасынын командасы жана мен Дилбар Алимова болдум.